Кош бойлуулук адамдын өмүрүндөгү эң маанилүү жана жооптуу мезгил. Бул учурда аялдын мүнөзү ар кандай нерсеге болгон көз карашы өзгөрөт экен. Дени сак баланы жашоого алып келүү үчүн эмне кылуу керек жана кош бойлуу аял өзүнө кандай кам көрүү керек? Алдыда адистерден кеңеш алабыз. Кош бойлуулук бактылуу жашоого бир кадам. Бойдо бүтүп эне болуу бактысына эгедер болсоң, бирөө ата, дагы бирөө чоң эне болом деп сүйүнөт. Негизи эле кош бойлуулук аялдын боюнда бүткөндөн тартып төрөлгөнгө чейин түйүлдүктүн өөрчүшү менен мүнөздөлгөн физиологиялык процесс. Ал орто эсеп менен 40 жумага же 280 күнгө созулат. Булар кош бойлуу менен өтө кооптонуу пайда болот да көбүндөчү. Анткени организм өзгөрөт, адамдын кулк мүнөзү өзгөрө баштайт. Эртең кантип төрөйм деген кооптонуу боло баштайт да. Ошон үчүн бул кош бойлуу аял эч кандай кооптонбой эле кадимкидей ичип жеп, тамактанып, жакшы уктап, жакшы позитивдүү болуш керек. Бойдо бүткөн күндөн тарта каттоого туруп, дарыгердин көзөмөлүндө болуу бул кош бойлуу аялдын башкы милдеттеринин бири. Болочоктогу эне ден соолугу жакшы бала төрөөнү кааласа, физикалык жактан да машыгып туруусу абзел. Учурда ооруканаларда атайын энелерди төрөткө даярдоочу мектептер ачылып, аялдардын жеңил көз жаруусуна шарттар түзүлүүдө. Ош шаарындагы номер 10 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору 4 айдан баштап 8 айга чейинки кош бойлуу энелерди төрөткө даярдайт. Өнүккөн мамлекеттерде ачылган. Бизде мындай мектеп болгон эмес. Алар бардыңарга маалым. Себеби өнүккөн мамлекеттер мына ушундай мектептердин жардамы менен аялдарга берген маалыматтардын тууралыгынан, аларга жасалган көнүгүүлөрдүн жардам бергендигинен аялдардын өлүмү менен балдардын өлүмү аларда кыскарган да. Мына ошон үчүн ушундай мектеп керек экен деп туруп, алардын келди дагы, бизге ачты дагы. Бизде да Кудай кааласа мындан бияка аялдар түшүнүп, ушул мектепке келип, мен көрсөтүп берген көнүгүүлөрдү жасап, өздөрүнө пайда келе турган болсо, ден соолугу чың, жакшы бала төрөлсө, жакшы эне болсо, ошондо биз өзүбүздүн максатыбызга жеттим деп ойлойм да. Орунбүбү Сатыбалдыева 4-чү наристесин жарык дүйнөгө алып келүүнүн алдында турат. Ал бир да жолу кош бойлуу энелердин мектебинде сабак алган эмес. Сабак алгандан кийин билип атам, канча килограммча көтөрөт, эмне кылыш керек, кандай болуш керек. Ушул жерде жакшы экен. Мындай шарлардын үстүндө отуруп неме кылат экенбиз, массаж кылат экенбиз, балага да жакшы экен, өзүбүзгө дагы жакшы экен. Мындай көнүгүүнү жасаган кош бойлуу аялдын жамбаш сөөктөрү жумшарып, кан айлануусу жакшырат экен. Төрөткө даярдоо мектебинде бир гана көнүгүүлөрдү жасоодон сырткары моралдык жана психологиялык жактан да кеңеш ала алышат. Биз келген аялдарга психологиялык жактан биринчи күндөн эле айтып баштайбыз. Эч кандай коркунучтуу эмес. Себеби дегенде сен азыр биринчи жолу кош бойлуу болдуң. Эртең ушу организм ошого көнгүчөң, сен ар кандай кыйынчылыкты башыңдан өткөрөсүн. Бирок бул проблемалардын бардыгы, кыйынчылыктардын бардыгы бул бактылуу мүнөттөрүң деп айтабыз да. Ымыркай күтүп жаткан болочок энелер туура тамактанган болсо, төрөт да жеңил болуп, балага да зыяны тийбейт. Бул баягы камырукаттар дейбиз да биз. Будай. Мурда айтчылык камырукат жесе балаң жоңоюп кетет, жебе деп аябай биз жетирбейт элек да. Азыркы далилдүү медицина боюнча бул камырукаттар өтө пайдалуу келет экен. Анткени камырукаттардын баардыгы будайдан болот экен. Боюнда бар мезгилде организм алсыз болуп, терс нерселерди бат кабыл алгандыктан көпчүлүк аялдар сасык тумоо менен ооруп калышат. Бул курсактагы ымыркайга терс таасирин тийгизет. Андыктан энелер болушунча бул илдеттен алыс болуш керек. Эгер ушул 12 жумага чейин сасык тумоо менен оортуруу менен оорусо, баланын ушу майып төрөлүп калуусу күтүлөт көп учурда. Эгер майып төрөлбөгөн учурда деле баланын ара төрөлүп калуусу, баягы баланын суусу көбөйүп кетти, азайып кеттир деген ушундай жагымсыз кабылдоолорго учурайт. Адистердин айтуусунда аялдардын кошкат мезгилинде УЗИ аппаратына тез-тез түшүүгө болбойт жана компьютерде көбүрөөк иштөөгө тыюу салынат. Кош бойлуу кезинде көңүл буруучу нерселердин бири бул кийим. Башкача айтканда, кыспай турган кенен кийим кечелерди кийүү зарыл. Андан сырткары болочоктогу эне 3 килограммдан оор жүк көтөрбөшү керек. Ошондой эле 8 сааттан 12 саатка чейин уктаса болот. Айчурок Каныбек кызы, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.